Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы 2023-2027 жылдарга өз ишмердүүлүгүнүн 3 артыкчылыктуу багыттарын аныктады. Биринчи артыкчылык – жашыл экономикалык трансформация жана инклюзивдүү өнүгүү. 2027 жылга чейин Кыргызстан элинин бакубаттуулугун арттыруу, ден соолукка пайдалуу азык-түлүктүн туруктуу тутуму, жаратылыш ресурстарын башкаруу, адамдардын жигердүүлүгүн күчөтүү, санариптик ыкма жана ишкердик менен шартталган жашыл экономика аркылуу өнүгүүгө негизделет. Экинчи артыкчылык – климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттерди жана морт экосистеманы коргоо үчүн табигый чечимдерди тездетүү. 2023 жылы Кыргыз Республикасы көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүү үчүн кадамдарды жасай баштады. 2027 жылга чейин аз көмүртектүү өнүгүүгө жана климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулукка өтүү улантылат. Үчүнчү артыкчылык – инклюзивдүү, жоопкерчиликтүү жана демократиялык башкарууну бекемдөө. 2027 жылга карата Кыргыз Республикасындагы ар бир атоол адам укуктарын коргоо жана тынчтыкты, биримдикти чыңдоо үчүн инновациялык чечимдерди колдонгон, адилеттүү, коррупциясыз демократиялык институттарга ээ болот. Саламаттыкты сактоо тармагын чыңдоо. Кыргыз Республикасында Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү багыты болуп калууда. ВИЧ жана кургак учук Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагынын олуттуу көйгөйлөрү болуп саналат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ВИЧке жана кургак учукка натыйжалуу көңүл бөлүү үчүн улуттук саламаттык сактоо системасын чыңдоону улантат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын иши 3+6+3 алкагында жайылтылып, өлкөнүн артыкчылыктарга негизделген интеграциялык өнүгүү чечимдерин кабыл алууга жардам берет. 3 өзгөрүү багыты: жашыл экономикага өтүүнү колдоо, инклюзивдик саясатты кабыл алуу жана туруктуу өнүгүү үчүн санариптик технологияларды колдонуу аркылуу структуралык өзгөрүүлөрдү жүргүзүү, эч кимди артта калтырбоо принцибин кармануу, ар бир адам жашоосун жакшы нукка өзгөртүүгө, өз дараметин ишке ашырууга тартылгыдай ыйгарым укуктар жана адилеттүү мамилеге кепилдик. Өлкөлөр жана коомдун институттары кризистерге, чыр-чатактарга, табигый кырсыктарга жана социалдык экономикалык толкундоолорго карата сырткы таасирлерге туруктуулукту бекемдөө. 6 стратегиялык чечим: жакырчылыкты жана теңсиздикти жоюу, башкаруу, туруктуулук, айлана чөйрөнү коргоо, энергия, гендердик теңчилик, 3 жагымдуу фактор, стратегиялык инновациялар, санариптештирүү, өнүгүүнү каржылоо. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын инновациялык миссиясы өкмөттөрдүн жана жергиликтүү жамааттардын натыйжалуулугун арттырууга, системанын болушун, тышкы таасирлерге туруктуу ийкемдүү болууга, мүмкүнчүлүктөрдү жана укуктарды кеңейтүүгө багытталган. Санариптештирүү. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү биздин иштөө ыкмабызды, окуу ыкмабызды, кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жана бири-бирибиз менен болгон мамилебизди өзгөртүүгө багытталган санариптик сунушун иштеп чыкты. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы санарип технологиялар адамдар жана планетабыз үчүн кеңейтүүчү күч боло турган дүйнөнү калыптоочу узак мөөнөттүү концепцияны сунуштоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана интеграцияланган улуттук финансылык алкак аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү каржылоонун комплекстүү, интеграцияланган жана бирдиктүү стратегиясын иштеп чыгуу боюнча иш алып барат. Кыргызстандын улуттук өнүгүү стратегиясын ишке ашырууга жана туруктуу өнүктүрүү максаттарын ишке ашырууга колдоо көрсөтүү үчүн мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун, жигердүүлүгүн жана ачыктыгын жогорулатуу жана жеке финансыны башкаруу боюнча өкмөттүн амбициясын колдойт.